Сентябрь 2022. Қана ең негізгі продукциялардың бағаларын көрелікші. Мамлекетке керек. Так, мына 1 литр семечканың басы 172. Бұлар еме Россиядан, Қазақстандан, Украинада соғыш болу үшірді келуге қалды. 6 ай дейді. Қырғызстанның ішінде өндірсе, егер майлылығы 50% болса, бір учурдағы солярканың басы менен 80-90 сом тегерегінде қылса болады да, шуны Қырғызстанның ішінде өндірсе. Анан егерде бензин солярка, мисалға 1 литр Россияда шыққан басы 6-7-8 рубль болса, налог болып отыру азыр. Мисалға 50 рубльдің тегерегі болып отса, Қырғызстанда, мисалға Қошқартада 18 сомнан шықса, нары бері болып отырып 20 сом болса, 26 сом деп айтылады. Анан қалған ошол шыққан баны Россиядан келген бензиннің басына теңдеп болады. Мисалға Қошқартада 20-30 мың жылына тонна алынса, жылдық мұқтаж 1 миллион болса, мисалға біздің запас 456 миллион тонна болса, бізге егер жылына 1 миллиондан есептесек, мисалға 500 мың солярка, 500 мың бензинді есептесек, керосин там по мелочам, бізге 456 жылға жетеді. Егер ошо 1 миллионда мұқтаждық болса, 2 миллиондан болса, екесе қысқарады. Егер Қырғызстан өзі өндірсе, мисалға Қырғызстан ішінде ошол эмне себептен мисалға продукцияның басы өсөт. Ошол эле жанагы азоттор, мочевина, селитра, анан солярка, бензиндин негизинде ушундай. Ошо азоттор өзүнөн чыкса, мисалга Өзбекстанда, Казакстанда чыгып 8-9 сомдон 1 килограмм, анан сатылганда бизге келгенде 20-25тен келип калат да, ортомчулар. Эгерде ошо мочевина, селитра өзүнөн чыкса, же табигый эмелерди колдонсок, биогумустарды, себестоимость түшөт ушул продукцияларга. Ошол эле эттин басын түшүрүү боюнча деле, мисалга мен эсептеп чыккам. Минсельхоз 86-84 сом негизинде эсептейт да, мисалга импортто. Бизде мындан карагыла баалар 495. Мен да эсептегенде примерно ошол баада чыккан. Эгерде козу мезгилинен баксаң, өзүңкү болсо, пресс, бүт ошо кетирилген эмелер, ориентировочно 1 килограмм эттин басы ушундай болуп калат, бир 70-80 сом тегерегинде. Ошондой. 30 сомго да түшүрүп койсо болот эттин басын. Анчын бүт баары мамлекеттин өзүндө болуш керек да, бекер болуш керек. Тракторы, ГСМ. Азыркы баа менен эсептесең 150 сом тегереги болуп калат. 160-170 1 килограмм эттин себестоимости. Алып сатарлар, анан башка болуп отуруп, анан баалар көтөрүлүп кетип атат да. Мына жумуртка. Үй жумурткасы экен, мына 12 сом. Мамлекет ушул продукциялардан, ушул стратегиялык продукциялардын негизинде кармалып турат да. Эгер булар көтөрүлүп кетсе, калган нерсенин баасы, баалардын баасы көтөрүлө баштайт. Астык дейт, мука. Казактар эле бизде, Кыргызстан өзүнүн будай менен да, un менен да камсыз кыла албайт. Мындан карагыла 2900 дейт, 3000 сом. Султан первый сорт. Ошондой. Ушунтип баалар өсөт. Будай да ошону түшүрүп койсок болот. Мына кумдук шекер Бразилиядан 15-20 сомдон алса, бизге келген баалар мына өсүп кетет. Ошондой. Кыргызстан сахарды өзүнүн 12-15%га чейин гана камсыз кылат. Кара балтаныкына окшош экен. Мына кара балтанык болуш керек. Ушундай болот деңиз. Бул свеклонуку сахарный. Кызыл-кызылча, эме ак кызылчаныкы. Бул тростниктики, скорее всего. Ушундай болот.
85, 78'de 85. Өзде чыкса, bizde деле 1 килограмм ба эме сахардакы 25-15 сом тегерегинде болот да. Эгер чындап эле киришсек, мындан карагыла. Мына 211 дейт. 2 жыл мурда эле 80-85 сом болчу. Бир дос балам нават чыгардык эле. Анда сахар арзан мезгилде болчу. 10-15 сом килограммына кошкондо ошол базарларда 80-85ден сатылчу да, 90 сомго чейин. Күрүчтү карагыла. Элита күрүчү дейт. Калган нерселерсиз жашап кетсе болот. Мамлекет биринчи ушул маселелерди чечиш керек, тамак аш коопсуздугун. Эгер чегараны жаап салса, бизде продукциялардын эми чайсыз деле жашап кетсе болот. Бирок мына кумшекер, туз, май, этсиз кыйыныраак болуп калат. Ошон үчүн бул эң приоритеттүү программа алыш керек мамлекет үчүн. Ошондой. Чегара жабылып калса, ушул продукциялар өсүп кетет. Мисалга ушул эле мына кумшекер, май, un 60-тан жогору, 60, 70, 80, 90%-дан жогору импорт бизде. Демек, мамлекет биринчи ушул маселелерди чечиш керек. Тамак аш коопсуздугун. Ошондой. Ушуларды чечип коюп, анан калган маселелерге киришсе болот. ГСМ маселесин Кыргызстан өзүн 100% камсыз кыла алат да. Кеминде 400 жылга бир эле мына Кочкоротонун запасын айтып атам. Мисалга Баткендики же Алайдыкын, башка жакты эске алган жокмун. Ошондой. Болгон ушуларды күчтөнүп иштетиш керек. Продукциялардын баасын түшүргөн ушул ГСМ, солярка, бензин, ошо азот, жер семирткичтери, ушулар, суу, калган баары. Анан техникаларды алышыбыз керек. Ошондой. Бүт эле карасак, чет өлкөнүн продукциясы. Туз. Казакстандан алып келебиз, анан расфасовка болот. Мисалга 1 килограммы 1 сом, 2 сомдон алынып, анан бизге 9-10 сомдон сатылат. Токтогулда бар да ушул туз бизде. Шамшыкалда. Алайда бар, мисалга Сарыкамышта бар. Туз тоолор. Болгону Кыргызстан ошону өзү иштетиш керек. Майды тыгыйген, толтура. Союз марку 35 сом. Бүт ушунтип өсүп атат баалар. Тенденция. Эттин баасы көтөрүлдү, калганын баарын баасы көтөрүлө баштады. Демек, мамлекет ушул стратегиялык продукцияларды 100% өзү колго алыш керек да. Дыйкандар өзү өндүргөндү чет өлкөгө кымбат баада сатса болот. Мисалга ошол эле этти. Мисалга мамлекет өзү өндүргөн эт 1 килограммы 80 сом тегерек болсо, частныйлардын этин, мисалга жекелердин мейли 600дөн сатып берсин сыртка, чет өлкөгө. Мамлекет өзү ошондой фермалар түзүш керек да. Дыйкандарды, жеке ишкерлерди колдоп, четке сыртка сата берсин дүйнөлүк баада. Мамлекеттин ичинде мамлекет өндүрүп, өзүнүн баасынан бир аз кошуп сатса болот да, арзан баада. Эгерде мына чегараны жаап сала турган болсо, мына согуштун негизинде, башканын негизинде бизде мол продукциялардын көп эле продукциялар, мисалга тамак аш 60-тан жогору 80-90 100%га чейин ушул СНГ мамлекеттерден көз карандыбыз да. Эгерде мамиле бузула турган болсо, демек кыргыз эли ачка калат, мындайча айтканда. Бүт баалар көтөрүлүп кетет. Ошондой. Эгерде 100% мезгилде дагы, өзү камсыздаган мезгилде дагы достук мамилени алаканы үзбөш керек. Мисалга башка материктен келип, бизге тамак аш менен жардам бере албайт да. 1-2 жардам бериши мүмкүн, көп помощь болуп. Бирок ал маселени көпкө чейин созо албайт. Воздушное пространство деген бар, жаап салса, элибиз ачка калат. Ошон үчүн өзү 100% камсыздаганга аракет кылышыбыз керек. Жана на Дед Мороза надейся, сам не плашай дейт го. Ошон үчүн кийинки жылдан ошол тамак аш коопсуздугуна 100% жок деген ошол стратегиялык продукцияларды камсыз кылганга аракет кылышыбыз керек.